Кесиптештер менен күндүн маанилүү жаңылыктарын таныштырып, Нур телеканалында Нур Ньюс маалымат программасы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы, саламатсызбы? Бизди Facebook баракчабыздан да түз көрсөңүз болот. Даректер экранда көрсөтүлгөн. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Октябрь окуясына дагы эле макам бериле элек. Бүгүн дал ошол окуядан курман болгон Үмүтбек эскерилди. Ак кара дагы деле бөлүнгөн жок. Ак кара аралашып кетти. Чыйрылышып кетти. Качанга чейин биз мындай баш амандыкта жашай беребиз? Качан бизде тартип болот? Таймур Асташев мандатын тапшырды. Эми ал кайрадан эле ишкердик менен алектенмей болуптур. Мас абалында унаа башкаргандар кармалды. Ош облусунун аймагында ичимдик ичип алып, автомашина колдонгон айдоочулар токтотулду. Бул Toyota үлгүсүндөгү автоунааны тоскон учурубузда бул токтобой кеткендигине байланыштуу аркасынан келип, кууп келип, токтоткон учурда айдоочунун оозунан спирт ичимдиги жыттангандын азыр больницага наркология кетти. Ош шаарынын 3021 жылдыгы белгиленди. Ош шаарынын күнүнө өлкөнүн 7 дубанынан жана чет өлкөлүк коноктор келген. Октябрь окуясына туура 1 жыл толду. Бирок дагы деле саясий макам бериле элек. Бүгүн ал окуянын катышуучулары жана ошол күндөрү жабыркагандар аянтка чогулуп, ыңкылапта курман болгон үмүткө багыштап Куран окушту. Бул арада президент Садыр Жапаров да анын ата-энеси менен жолукту. Президент Садыр Жапаров октябрь окуялары учурунда каза болгон Алтынбек уулу Үмүтбектин үй бүлөсү менен жолукту. Өлкө башчы аларга дагы бир жолу көңүл айтып, ата-эне үчүн баланын ордун эч нерсе толтура албасын белгилеп, жакындарын колдоо максатында Алтынбек Жуматаевга Бишкек шаарындагы 2 бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды. Ошондой эле өткөн жылкы жагдай тууралуу да элге кайрылуу жасады. Мындай жагдайдын пайда болушуна 2010 жылы Кыргыз Республикасынын Конституциясынын редакциясынын парламенттик президенттик башкаруу формасына өтүү деген тариздеги мамлекеттин кызыкчылыктарына туура келбеген өзгөртүүлөрү себеп болду десем жаңылышпайм. Себеби 2010 жылдагы Конституциянын редакциясы пропорционалдык шайлоо системасын киргизип, тилекке каршы шайлоолор жабык тизме менен өткөн. Бул система саясий коррупцияга жагымдуу шарттарды жараткан. Натыйжада саясий партиялардын лидерлери жабык тизмени кызылдай эле соодалап, шайлоодо добуштарды сатып алуу күчөгөн. Өткөн жылдын октябрында жарата алгандар жана активисттер нааразычылыктар учурунда көз жумган Үмүтбек Алтынбек уулун эскерип Куран окушту. Жабыркагандардын баары үмүттөрү акталбагандыгын айтып, өкүнүчтөрүн белгилеп өтүштү. Ак кара дагы деле бөлүнгөн жок. Ак кара аралашып кетти. Чыйрылышып кетти. Качанга чейин биз мындай баш амандыкта жашай беребиз? Качан бизде тартип болот? Качан бизде чыныгы эгемен адам укуктары, пенделердин, инсандардын, жарандардын, атуулдардын укуктары корголгон эгемен мамлекет аталабыз. Жабыркаган бир туугандарыбыз турат. Ар кандай майыптыгы менен бир контузиясы бар, бирден көздөрү жок. Үйүндө бүгүнкү күнү ден соолугуна байланыштуу сыртка чыга албаган төшөк режимде жаткандар бар. Буттары жанакы Элизарова аппаратында бекитилген 2-3 тууганыбыз бар. Ошо бүгүнкү күнгө чейин булар майыптыгын ала элек. Ошо биз жанагы стекке барып эмелерди тапшырганда экинчи группа болбойт дейт, экинчи группа өткөрбөйсүңөр бул көз кайра өсүп чыкпайт да десек, андай эмес, бизде жакта жазылуу 3-чү группага карай деп тартылды. Эми 3-чү группанын муң соңуна акча бар. Ал эми саясий серепчи Бакыт Бакетаев буга чейинки бир да революция максатына жетпегендигин жана эл бийликке сын айтууну токтотпой талап коюуну уланта берүүсү керектигин айтты. Октябрь революция деп атын коюш керек. Эл революция деп эсептеп атат. Анан кийин илимий тарыхчылар тигиндей эмеси болуш керек, мындай болуш керек, революциянын ар кандай признактары болуш керек деп айтып атпайбы? Менин оюмча эл чечтиби? Эл мына заборду алдырдыбы? Ошол үчүн эл айтканда революция деп атай бериш керек. Азыр бүгүнкү күнгө чейин 21-кылымда бир да революция жете элек. Өтө чоң, бийик максаттар коюлат. Ошол үчүн буга жетиш өтө кыйын. Ошол үчүн иштей бериш керек. Эл болсо бийликке өзүнүн таланттарын айта бериш керек. Сөз эркиндиги болуш керек. Эксперттер кошумчалап өткөндө, эгерде бул жолку шайлоодо адилеттүү өтпөй турган болсо, октябрь окуя максатына жетпегендигинен да өткөн коркунучтуу жагдай алдыда күтүп турарын айтышты. Андан берки аралыкта бүгүнкү күндө ийгилик аябай өсүш болуп кетти, өндүрүш болуп кетти дегенден алысмын. Түздөн айтсам, революция максатына жеткен жок.
болгону гана бир чартору өзүнө жыргалчылык, бакубаттык алып келип атат деп айта алам. Ошондой эле маалда бүгүнкү күндө бул бийлик эки багытта кетсе жакшы болмок. Бири ынтымак менен, биримдик менен. Экинчиси калк каралоодон алыс болуп, ийгиликке умтулуш болмок. Үчүнчүсү бул азыр кайрадан шайлоо келип калды. Бул шайлоону эгер түз жана так жана адилеттүү өткөрбөсө, кайра деле ошол жолду тандап калышы мүмкүн. 2020 жылдын октябрь окуясында 1247 адам жаратылган. Бирөө каза таап, 287си ооруканага жаткырылган, калганы үйдөн дарыланган. Ильяс Анарбай уулу, Көчөр Кубанычбеков, Нур-Ньюс, Бишкек. Токмок шаарынын прокуратурасы жалпы медициналык практика борборунда акча кымырылганы аныкталганын билдирди. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жасалма документтер аркылуу коротулган каражаттан улам мамлекетке 2,502,885 сом зыян келтирилген. Текшерүүнүн баштапкы жыйынтыгына караганда, борбордун кызмат адамдары айрым кызматкерлерге жасалма келишим аркылуу акы төлөп, кээ бир материалдарды алууда жасалма документ түзгөн. Кылмыш жаза кодексинин 320-беренеси менен сотко чейинки өндүрүш башталды. Бул медициналык мекеме мурда үй бүлөлүк дарыгерлер борбору жана шаардын аймактык ооруканасы болгон. Жалал Абад шаардык кеңешинин депутаты Таймураз Ташиев мандатын тапшырды. Ташиев мындан ары ишкерлик менен алектене турганын билдирген. 27 жаштагы Таймураз Ташиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баласы. Быйыл жайында өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Ата журт Кыргызстан партиясынан Жалал Абад шаардык кеңешине депутат болуп келген. Бул чечимди үй бүлөсү менен кабыл алганы белгилүү болду. Эске салсак, 11 апрелде жергиликтүү кеңешке шайлоо болуп өткөн. Анда 448 жергиликтүү кеңешке депутаттар шайланган. Ал арызды 4 октябрда жазган. Буршайком анын арызы шайлоо тилкесине келип түшпөгөнүн маалымдайт. Ички иштер министри Улан Ниязбеков коомдук тартипти сактоо боюнча онлайн кеңешме өткөрүп, алдыдагы шайлоодо милиция кызматкерлерине саясатка аралашпоону тапшырды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы маалымдады. Министр Улан Ниязбеков бир дагы милиция кызматкери саясатка аралашпай, ар бир кызматтын өзүнө жүктөлгөн мыйзамдуу милдеттеринин чегинде гана элдин коопсуздугун, коомдун тынчтыгын сактоо боюнча жүктөлгөн тапшырмаларды так аткарууну тапшырды деп айтылат мекеменин билдирүүсүндө. Буга чейин Президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасында мындан ары бардык шайлоо таза өтөрүн, административдик ресурс колдонулбай турганын белгилеген. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Бул ирет жогорку кеңешке 90 депутат келет. Анын 54-ü партиялык система менен шайланса, 36 депутат бир мандаттуу округтан шайланат. Алтынай Өмүрбекова Евразия экономикалык комиссиясынын эмгек, иммиграция жана социалдык коргоо департаментинин директору болуп дайындалды. Бул тууралуу Евразия экономикалык комиссиясынын расмий сайтына жарыяланды. 2016 жылдан бери бул кызматты Паиза Сүйүнбаева аркалап келген. Алтынай Өмүрбекова 1973 жылы Фрунзе шаарында төрөлгөн. Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых жана юридика факультеттерин аяктаган. Жогорку кеңештин депутаты, Кыргызстандын вице-премьери болуп эмгектенген. Үй бүлөлүү 2 баласы бар. Ош облусунун аймагында ичимдик ичип унаа башкарып бара жаткан айдоочулар кармалды. Атайын жүргүзүлгөн рейдтин жыйынтыгында 10дон ашуун протокол түзүлсө, анын жарымы мас абалында унаа башкаргандар. Айыппулдун көп болгонуна карабастан, ичип алып унаа башкаргандардын саны кыскарбай келет. Ош облусунун аймагында жол кырсыгынан 9 айдын ичинде 85 адам көз жумуп, 1000ге чукул жарандар ар кандай жаракаттарды алышкан. Ош облустук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо ишканасынын кызматкерлери атайын рейд үчүн даярдыктарды көрүүдө. Демалыш күндөрү ичимдик ичкен айдоочулар көп болгондугуна байланыштуу жол кырсыктарын алдын алуу үчүн кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барышат. Мыйзамдуулукту бузбастан ички иштер министринин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн так аткарып, атуулдар жана айдоочулар менен сылык мамиледе болуп, багыттагы кырдаалдын нөөбөтмөлүнө ар саат сайын билдирип турууну буйрук кылам. Жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлерине баш ийбей унаасын айдап качкан айдоочу кармалды. Атайын текшерилген учурда алдын ала шектенүүлөрдөн улам унааны башкарып бара жаткан жаран мас болушу мүмкүн экендиги айтылды. Кызматкерлер наркология борборунан текшерүүдөн кармалган айдоочуну өткөрмөй болушту. Бул Toyota үлгүсүндөгү автоунааны тоскон учурубузда бул токтобой кеткендигине байланыштуу аркасынан келип, коюп келип, токтоткон учурда айдоочунун оозунан спирт ичимдиги
жыттангандан азыр больницага наркологический кетти азыр. Ош Алай, Ош Каракулжа, Ош Өзгөн багыты боюнча шаардан чыгып бара жаткан жана шаарга келе жаткан айдоочулар тыкыр текшерилүүдө. Текшерүү учурунда айдоочулук күбөлүгү жок же автоунаасынын тиешелүү документтери жок айдоочулар да кезекте. Талап боюнча айдоочулук күбөлүгү жок, унаа башкарууга болбостугун айрымдары жакшы деле биле беришпейт. Айдоочунун эч кандай документи жок. Мен документимди унутуп калыптырмын. Бул таксырга айтып атам азыр мен. Документти сизге азыр алып келип берем, көргөзөм деп атам. Туурабы таксыр? Түшүнүңүз дедим. Мыйзам боюнча станцияда эртең ачып көргөзүп алып келесиз. Азыр көргөзсөмчү? Азыр көрсөтпөйсүз мында? Жок, мен сизге азыр 10 мүнөт ичинде көргөзсөмчү? Жок да жаныңызда. Жок, мен азыр звонок кылып койдум, азыр келди атат уже. Документ, сизге документти көргөзөм, машина документин көргөзөм, Жок да жаныңызда. Жок айда жанымда жок. Азыр мен унутуп калдым. Азыр жок, башка келдиз да. Туура, азыр мен унутуп калдым деп атам. Сиз туура түшүнүңүз, азыр мен сизге документти көргөзөм, азыр алып келди документти. Ондай болбойт. Жүргүзүлгөн рейдтин негизги максаты жол кырсыктарын алдын алуу болуп саналат. Ошол эле учурда айдоочуларда кырсыктардан оолак болуу үчүн баардык жол эрежелерин так сакташы керек. Рейдтин жүрүшүндө 10дон ашык протокол түзүлсө, анын жарымы ичимдик ичип унаа башкаргандар. Дем алыш күндөрү жол кырсыктарынын саны көп катталгандыктан Бакус аттуу рейдин уюштуруп, ошо рейдтин негизинде 5 айдоочу мас абалда кармалды бүгүнкү күндүн ичинде. 5 айдоочулук күбөлүгү жок, автоунаасы айыптылоо короосуна киргизилди. Андан сырткары бир сутка ичинде 155 айдоочуга карата Кыргыз Республикасынын Бузуулар кодексинин негизинде ар түрдүү айыппулдар салынды. Ош облусунда 9 ай ичинде 575 жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 85 жаран каза тапкан. Ал эми ошол жол кырсыктарынан дээрлик 1000ге чукул жаран, ар кандай жараттарды алып, арасында майып болуп калгандары да бар. Нур телеканалы жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы менен биргеликте рейдтерди мындан ары дагы улантат. Таткаш Абдан, Элдар Өмүрбек уулу, Нур Ньюс. Жай мезгилинин аягында кыргызстандыктардын банктардан алган кредитинин суммасы 174,4 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу Улуттук банк маалымдап жатат. Насыяларды бул жол менен 122,8 миллиарды улуттук валютада, калганы чет элдик валюта менен берилген. Мындай көрсөткүч жаңы рекорд катары саналууда. Мурда эң жогорку чекке июнь айынын аягында чыгып 173,5 миллиард сомду түзгөн. Бирок июлдун соңунда 173,3 миллиардка төмөндөгөн. Соңку жылдары элдин насыясынын көлөмү тездик менен өсүп жатат. 2017 жылы жайында 100 миллиард сомду чамаласа, өткөн жылдын мартында 150 миллиардка жеткен. Ауганстандык кыргыздарга 55 тонна un, 14 тонна күрүч, 7 тонна кесме, 400 литр өсүмдүк майы, 5 тонна туз жана 10 тонна кум шекер жеткирилди. Жардам мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жеткирилгенин президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Расмий маалыматка караганда жеткирилген азык-түлүк Памирлик кыргыздарга бөлүштүрүлдү. Памир кыргыздары 1575-1930 жылдар аралыгында Ауганстанга туруктуу жашоого кеткен кыргыздардын тукуму. Алар ката билим алуу менен ден соолукту чыңдоого шарт жок, чоң жана кичи Памир тоолорун байырлайт. Азыркы учурда Памирде жашагандардын жалпы саны 1,5 миңге чамалайт. 2019 жылдын 23 декабрында 50 кишиден турган 11 Памирлик үй бүлө Алай районунун Сары Могол айылына көчүрүлүп келген. 2017 жылы Нарынга 50 Памирлик кыргыз келип, жатаканага жайгаштырылган. Кийинчерээк бир нечеси Ауганстанга кеткен бойдон кайтып келген эмес. Нурньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар менен да учкай тааныштыра кетсек. Ливия бийлиги 4000 туткунду камады. Ливиянын бийлиги маңзат ташуучуларга жана мыйзамсыз миграциянын уюштуруучуларына каршы операция кылган. Марк Цукерберг 6-7 миллиард акш долларын жоготту. Муну менен ал дүйнөдөгү эң бай адамдардын рейтингинде 4-дөн 6-орунга түшүп калды. Космосто фильм тартылмай болду. Ушул жана башка кызыктар менен алдыда кенен таанышабыз. Ливиянын бийлиги ишембиде маңызат ташуучуларга жана мыйзамсыз миграциянын уюштуруучуларына каршы операция кылган. Анда 4000 туткунду кармагандыгы жөнүндө кабарлады. Ал эми Норвегиянын качкандар кеңеши 5000ден ашуун мигрант камакка алынды деп билдирди. Ошол эле учурда Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 1 мигрант окко ушту, дагы 15 жаракат алды. Бейөкмөт уюмдар адам укуктары бузулганын айтып, батыш өлкөлөрүнүн кийлигишүүгө чакырууда. Эскерте кетсек, миңдеген мигранттар мыйзамсыз түрдө
өлкөдө Ливияда жашап, Европага баруу мүмкүнчүлүгүн күтүшүүдө. Кармалгандарды адатта өлкөнүн бийлиги убактылуу кармоочу жайларда камайт. Андан кийин алардын көбү өз өлкөсүнө кайтарылышы мүмкүн. Кытай Тайванга рекордтук 56 аскердик учак жиберди. Анын ичинде истребителдерди жана бомболоочу учактары бар. Кытай мындай масштабтуу учууларды 4-күнү өлкөнүн негизделген күнүнүн урматына кылышты. Бул Кытайдын тарыхында өзүнүн аймагы деп жарыялаган автономдуу Тайванга каршы эң чоң күч көргөзмөсү болуп калды. Facebook'тун, Instagram'дын жана WhatsApp'тын иштебей калышы дээрлик толугу менен жоюлду. Бирок бул окуя Facebook'тун акцияларынын кескин төмөндөшүнө алып келди. Анын негиздөөчүсү Марк Цукерберг бир күндө болжол менен 6-7 миллиард акш долларын жоготуп, дүйнөдөгү эң бай адамдардын рейтингинде 4-дөн 6-орунга түштү. Facebook'тун, Instagram'дын, WhatsApp'тын иштебей калышы өспүрүмдөргө психологиялык көйгөйлөрдү жараткан деп айыпталууда. Бул тармактардын иштебей калышы боюнча наразычылык көп болгондугун айтылат. Актриса Юлия Переселт менен режиссер Килим Шипенко космонавтты куткаруу үчүн орбитага учкан дарыгер аял жөнүндө чакырык тасмасын тартууну колго алды. Ал үчүн актриса жана режиссер эл аралык космос станциясына барачат. Бул космосто тартылган биринчи фильм болмокчу. Тасма тартыш үчүн космоско Байкоңур космодромунан учурулду. Карадан жергиликтүү кабарларга кайтам. Педагог өлкөнүн тиреги экенин, аларсыз туруктуу коомду демократиялык мамлекетте курууга мүмкүн эместигин жакшы түшүнүшүбүз кажет. Бул тууралуу президент Садыр Жапаров бүгүн мугалимдерин жана билим берүү кызматкерлердин кесиптик майрамы менен куттуктоосунда билдирген. Мамлекет башчынын маалымат кызматы Жапаров бүгүнкү күндө билим берүү дүйнө жүзүндөгү коомчулуктун өнүгүүсүндөгү эң негизги көрсөткүчтөрдүн жана приоритеттүү багыттардын бири деп белгилегендигин айткан. Заманбап билим берүү бул жөн гана билим топтоо эмес, бул окуучулардын аналитикалык жөндөмдүүлүгүн жана сынчыл ой жүгүртүүсүн өркүндөтүү. Өзүнө жоопкерчилик алууга даярдоо экендигине ынандым. Мындай жөндөмдүүлүктүн баарын балдарыбызга мугалимдер үйрөтөт. Мына ошондуктан ар бирибиз педагог бул өлкөнүн тиреги экенин, аларсыз туруктуу коомду жана демократиялык мамлекетте курууга мүмкүн эместигин түшүнүшүбүз кажет деген мамлекет башчы. Жакын арада Кыргызстанда нукура таза, экологиялык жактан бардык нормаларга жооп берген өндүрүштөр өстүрүлөт. Ал эл аралык рынокко чыгып, өз брендин жаратат. Мунун аркасында Кыргызстан экономикалык жактан утушка жетишет. Бир жагынан өнөр адамдарын өстүрүү менен өнүгүү жолун көздөөдө. Кененирээк кийинки сюжетте сөз болот. Музыкабызды экономикага айландыралына сиз өзүңүз айтып атасыз, бир эле баягы музыкантыбыз. Кыргыз Эколенд долбоору даярдалып жатат. Бул чоң иш план мамлекеттин идеологиясын аныктоодо. Дегенибиз, бул долбоор аркылуу Кыргызстан өзүндө бар мүмкүнчүлүктөрү менен башка өлкөлөрдөн айырмаланып турат экен. Мисалга, Кыргыз Эколенд 2 багытта иш алып барат. Биринчиси жаратылыш болсо, экинчиси адамдардын жөндөмдүүлүгү. Бул жагынан алганда өлкөбүздө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Айыл чарба багыты экологиялык таза өндүрүмдөргө кеңири, ал эми калк ичи өнөрпоздорго бай. Мына ушул эки нерсени туура пайдаланып, экономикага барып байласак туура болот дейт долбоордун жетекчилери. Музыкабызды экономикага айландыралына сиз өзүңүз айтып атасыз, бир эле баягы музыкантыбыз Сауд Арабиясына чыгып, бар деле азыр Сауд Арабиясынан канча заказ келип атат деп атасыз да. Андай кишилерибиз канчабыз бар бүгүн Кыргызстанда. Ошолордун бардыгын дүйнөгө көрсөтөлү деп атабыз. Каскадерское искусство боюнча театрларыбыз, бийлерибиз бүгүнкү күндө башка мамлекеттердин мындай назарын ала турган багыттар. Ошолорду чыгарып бир экономикага айландыралы деп атабыз да. Бул биринчи багыт. Экинчи багытыбыз Кыргызстан эко-биоорганиканын өлкөсү болуп алганга бардык мүмкүнчүлүгү бар. Жерибиз бар, абабыз бар, суубуз бар. Таза бардыгы. Эгер жыйынтыктап келе турган болсок, Кыргызстанда ушул нерселерди аткара турган болсок, анда бизде эко-стандарттар менен мамлекеттик органдар, бизнес структуралар, жеке тараптар жана коомубуз эко-стандарттар менен жашай турган болсо, Кыргызстанда Эколенд пайда болмок. Анан ушунун негизинде биз баягы бир чоң пайда көрмөкпүз деген сунушту бердик. Бул долбоор алгач коомдук талкуудан өткөн десек да болот. Башында Алато Эколенд деп аталган болсо, кийин көпчүлүк сунуштар менен анын аты Кыргыз Эколенд деп аталып отурат. Учурда долбоор боюнча президент жана өкмөт дагы кабардар экен. Тагыраагы презентация жасалып, мамлекет тарабынан колдоо гана күтүп жаткан учуру. Алар дагы өздөрүн даярдасын. Ошодон экономика жаратканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Кол өнөрчүлөрүбүздү аяка жөнөтөлү. Бүгүнкү күндө боз үй чоң тренд болуп келатат дүйнөдө. Ошону мамлекет колдоп, кандайдыр бир нукка салып, дүйнө жүзүнө таратканга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул жактан колдойлу.
этномоданы колдойлу, медиа реклама боюнча адистерибиз бар, чоң адистерибиз. Бүгүнкү күндө башка мамлекеттер бизге кайрылып атат. Ошону колдойлу, ошол жактан долбоорлорун чыгарталы. Кино боюнча Кыргызстанды чоң бир киностанга айландырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Болливудтан, Голливудтан келип, бул жерге кино тарттырып, биздикилер менен биргеликте кино тарттырып, чоң бир деңгээлге чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бул бир жаңылык. Мына ушуга окшогон дагы бир долбоордун проектиси даяр. Ал бүткүл дүйнөлүк этно оюндардын мааракесин өткөрүү. Олимпиадага тете болчу бул спорттук самалык Кыргызстандын гана кызыкчылыгын көздөйт. Улуттук оюндарыбыз даңазаланып, өлкөнүн аты дагы бир жолу алыска чыкмак дешүүдө. Бул салтанатты баштап берүү үчүн Орусияны ылайыктуу көрүп жаткандарын да жашырышкан жок. Негизи эле көчмөндөр оюндарынан кийин бүтүндөй этно оюндарды, этно маданиятты дүйнө жүзүндө топтоп, алардын арасында бир чоң долбоорду жасоо боюнча демилгени көтөрүп чыктык элек. Бул дүйнөлүк этно оюндар деген. Буну азыр бир канча мамлекетке сунуштап атабыз. Ошонун арасында Россия Федерациясы дагы бар. Ал долбоорлор ишке ашканда кыргыз маданияты, кыргыз оюндары ошол жерде көрсөтүлөт. Кыргызстандан чыккан долбоорлор катары ал жерде таанылат. Ошондуктан Кыргызстандын аты чыгууда, Кыргызстандын маданий жана спорт адамдарынын ал жерде катышуусунда биздин баягы тажрыйбага, экономикабызга абдан чоң салым болот го деген ойдобуз. Айта кетсек, буга чейин эл аралык деңгээлдеги улуттук долбоорлордун уюму тарабынан бир катар иштер жасалып келет. Буга чейин Ысык көлдүн жээгинде айым номад, же мен көчмөнмүн деген улуттук долбоорлор ишке ашырылган. Ага чейин Сауд Арабияда көчмөндөр фестивалын эл аралык деңгээлде өткөрүшкөн. Жодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Кылым карыткан Ош шаарынын 3021 жылдыгы белгиленди. Шаардын Борбордук аянтында каладагы бардык мекеме ишкана кызматкерлери чогулуп, жөө жүрүү парадынан өтүшкөн. Ош шаарынын күнүнө өлкөнүн 7 дубанынан жана чет өлкөлүк коноктор келген. Бул иш-чаранын жүрүшүн кененирээк кийинки материалдан таанышыңыз. Ош шаары бүгүн 3021 жылдыгын белгилеп жатат. Аталган иш-чаранын алкагында Ош шаарынын Борбордук аянтында майрамдык салтанат уландып, Ош шаарындагы ишканалар, жеке ишкерлер мына ушул Борбордук аянтта парадтан өтүп жатышат. Бүгүн Ош шаарынын Борбордук аянтына шаардагы бардык мекеме ишканалардын жамааты чогулган. Алар Ош шаарынын күнүнө карата атайы уюштурулган парадтан өтүштү. Өткөрүлүп жаткан Ош шаарынын күнүнө өлкөнүн 7 дубанынан жана коңшу мамлекет Казакстан, Өзбекстандан коноктор келген. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Алтыбаева Айнур Отойчиевна. Кыргызстаныбыздын 2-чи борбору 2014 жылы көз карандысыз мамлекеттик маданий борбору, 2019 жылы Түрк дүйнөсүнүн маданий борбору деген макамдарга татыктуу болуп, шаарыбыздын баркы аброю күн санап артып, биз аны менен ар дайым сыймыктанып келебиз. Ош шаарына арналган ар түрдүү жазуулар менен шаардагы ишканалардын кызматкерлери өз алдынча өзгөчөлөнгөнгө аракет кылышкан. Ал ортодо айрымдары өнөр тартуулаганы да үлгүрүштү. Биздин өбөктөрүбүзгө жакын тартуулап, көңүл алган жалпы Торшак театрынын эмгекчи агаты. Каратэ боюнча өз өнөрлөрүн көрсөтүп, бокс боюнча дагы Ош шаарынын күнү 2000 жылдан бери 5 октябрда белгиленет. Кылым карыткан Ош шаарынын күнүнө арналган жөө жүрүш парадына күбө болуу үчүн шаар тургундары да келишкен. Алар шаардыктарды майрам менен куттуктап, жакшы тилектери менен тең бөлүштү. Баарыңыздарга ден соолук, ийгилик, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Биздин Кыргызстаныбыз гүлдөй берсин, коррупциялык иштер болбосун. Жаштарга ийгиликтерди каалаймын шаар күнү менен. Днем города. Тарыхтагы болуп аткан 3000 жылдык деп коебуз. 2021 жылы болуптур. Кудай кааласа ошол жылыбыз, ушул шаардык майрам эли журтубузга кут болсун. Элибиз өсө берсин, өнүгө берсин. Жаман эмес, жылдан жылга өнүгүү бар. Элдин маанайы да жакшы. Заманыбыз тынч болсун. Токчулук, молчулук болсун. Бардык ушу шаардыктарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Биз үчүн бүгүнкү өзгөчө майрам.
баарыбыз кубанып, баарыбыз жакшы маанайда бүгүн майрамды көрүп келдик. Ош шаарынын күнү кечки концерттик программа менен уланып жатат. Ага Орусиянын белгилүү ырчысы Динамит группасынын экс-солисти Илья Зудин, Өзбекстан Республикасынын ырчы айымы Севинч Муминова, Кыргызстандын белгилүү эстрада жылдыздары Бактияр Токторов, Гүлжигит Сатыбеков, Нурлан Насип жана Ош шаарынын маданият башкармалыгынын чыгармачыл топтору катышты. Жыл башында биздин ушул депутаттар, шаар башчылары, кала башчылары бизди колдоп, ушу маданият өлкөсүнө, маданият чөйрөсүнө атан ушул 10 миллиондук аппаратка акча бөлүп берген. Ага ушул өзүңүздөр көрүп турган ушул биздин аппарат менен LED экран ошолорду алып келдик. Жалпысынан 60-75 киловатт бере турган звук аппарат келди. Бул Ошто жок. Ош шаарынын күнүн белгилөөгө жалпы болуп 1 миллион 100 миң сом акча каражаты бөлүнгөн. Ал эми салтанаттын кечки бөлүгүндө атылуучу фейерверк жана чет элдик жылдыздардын төлөмү демөөрчүлөрдүн колдоосу менен алынганы айтылып жатат. Бул жол менен 30 кылым мурда түптөлгөн калаага 1876 жылы шаар деген расмий макам берилген. Учурда Ош шаарында ушул жылдын январь айындагы эсеп менен алганда 322 миң калк жашайт. Шаар боюнча жеке жана мамлекеттик муниципалдык 29 600 ишкана бар. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нурньюз, Ош шаары. Кыргызстандын айрым аймактарында 6-7 октябрда үшүк жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет кабарлады. Чүй облусунун дыйканчылык аймактарында 0-2 градус, Чүй облусунун түндүгүндө жана Талас, Ысык көл, Нарын өрөндөрүнүн дыйканчылык аймактарында -2-4 градус суук болуп, үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай аба ырайы жыйналбаган жашылча жемиштерге, казылып алынган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Урматтуу телекөрүүчү, сиз Нурньюз маалымат программасын көрдүңүз, ал үчүн сизге ыраазычылык. Эгерде эфирде толук көргөнгө жетишпей калсаңыз, бизди интернет баракчаларыбыздан оңой эле таба аласыз. Даректер экранда көрсөтүлгөн. А мен сиз менен коштошом. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуз.